Салам алейкум. Адвокат эчтеке кылган жок, жыйынтык чыккан жок деп көп жерден ушул сыяктуу сөздөрдү угуп калам. Ушул суроо боюнча өзүмдүн оюмду видео аркылуу YouTube каналыма жүктөп коеюн деп чечтим. Эң биринчи кадамдарда мекендештер тергөө иштеринде же болбосо сот алдында жоопкерчиликке тартылып жатканда төмөнгүдөй чоң катачылыктардын негизинде адвокаттык жардамдын чоң пайдасы тийбей калышы мүмкүн. Эң биринчиден, адвокат деген бул ким? Бул Россия Федерациясынын адвокат жана адвокатура ишмердүүлүгү жөнүндөгү мыйзам боюнча адвокат бул көз карандысыз укук маселелери боюнча профессионалдуу кеңешчи болот дагы юридикалык жардамдарды кайрылгандардын укугун жана кызыкчылыктарын мыйзам чегинде коргоо иштерин жүргүзгөн адис болуп эсептелет. Адвокат укук жана кызыкчылыктарды коргоо иштеринде биринчиден кеңешчи болуп эсептелгендиктен адвокатка кайрылуунун алдында кетирген катачылыктарды айтып кетейин. Анткени азыр айтыла турган катачылыктардын негизинде кийинки адвокаттык жактоо иши бир кыйла кыйынчылыкка алып келинет. Мындай кыйынчылыктардын бири бул адвокатка убагында кайрылбагандык. Эгерде кандайдыр бир укук же болбосо кызыкчылыгыңарды мыйзам чегинде коргоо маселеси болсо, колдон келишинче ишеничтүү адвокатка алдын ала, мындайча айтканда, заранее кайрылып укугуңарды кандай жол менен коргоп алсаңар болот экенин билип алып, ошого жараша кыймыл аракеттериңерди жасашыңар керек. Мисалга алсак, мыйзамдуу жолу менен чечилчү иштерди кылмыш иштери менен чечүү. Мекендештер бири-бирине карыз болгон учурлар көп. Көп учурда күч менен же муштум менен чечем деп ниеттенишет. Мындайча айтканда, эл жок жака барып, эркекче разборканын негизинде чыгып келишчү кылмыш иштери да аз эмес. Мындай абалдарда разборкага алып барган мекендештердин көпчүлүгү самоуправство, грабеж, вымогательство же похищение деген кылмыш иштерине шектелүүчү болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен кандайдыр бир талаш тартыш болсо, андай учурларда талаш тартыштын алдында адвокатка кайрылып, кантип маселени укук чегинде чечүү керектигин билип алыңыздар. Көп учурда бул 10 иштин 8-инде, мындайча айтканда 80% учурда иш боюнча соттун же болбосо тергөөчүнүн чечими чыккандан кийин гана адвокатка кайрылышы. Же болбосо эң биринчи сурактан кийин адвокатка кайрылышы. Эмне үчүн? Анткени эң биринчи көргөзмөдөн көп нерсе чечилет. Ошол эң биринчи көргөзмөгө кандай даярдык көрсөңөр, соттун чечими да ошондой болот. Ошол себептен эң биринчи көргөзмөнүн берерин алдын тергөө тарабынан сунушталган бекер жактоочу адвокаттан баш тартып, силер ишенген жана ошол адвокат менен иштөөдө бири-бириңерди жакшы түшүнгөн адвокат менен келишим түзүп, ишти алып барышыңар керек. Эмне үчүн? Эң биринчи көргөзмө эң маанилүү. Анткени ошол көргөзмөлөрдүн негизинде көпчүлүк учурда шектелип жаткан адам тергелип жаткан ишке тиешеси бар же жогун толук аныктайт. Кийинки өзгөрүлгөн көргөзмөлөр видео же аудио далилдер менен бекитилген көргөзмөлөр болбосо, андай көргөзмөлөрдө сот көп учурда неправдоподобный жана ушул көргөзмөлөрдү жоопкерчиликтен качуу ыкмалары деп сот өзү ишенген далилдерди күчүнө коюп чечим чыгарып коет. Ошол эле маалда шектүү болуп жаткан адамдардын күнөөсү жок экени же болбосо кылган кылмыштыгын жеңилдетилген ролун тастыктоочу далилдердин жок болуп калышы бул адвокатка өз убагында кайрылбагандык. Мисал айтсак, Москва шаарында иштеп жаткан Безопасный город деген долбоорунда 125 000 камера орнотулган. Ошол камераларды 5 сутканын ичинде заявка кылып алсаңыздар, ал камералардын видео тасмалары далил болуп, шектелүүчү адамдын укугун коргоочу материал болуп эсептеле алат. Ошондой эле өз убагында күнөөсүн жеңилдетүүгө салымын кошкон күбөлөрдүн дайыны жок болуп калышы, күбөлөрдүн көргөзмөсүн өз убагында тастыктоочу документтерди бекитүү. Эң чоң катачылык бул кармап келген оперативдик сотрудниктерге же болбосо тергөөчүгө толук ишенүү. Көп учурда тергөөчүлөр менен оперативниктер өзлөрүнүн кызыкчылыктарын эсебинен шектелүүчү адамдын толук укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн түшүндүрбөй тергөө жүргүзүшү. Ушул жерде өзүңөрдүн укугуңарды толук түшүнүп, ар бир коюлган айыпка факты менен тирелген жооп кайтаруу керек.
андай кайтарууну туура жана эффективдүү коюш үчүн мыйзамды билиш керек. Тергөөчү тарабынан берилген котормочудан баш тартуу. Жашоодо билген орус тили менен юридикалык терминдин айырмасы көп. Ушул эле жерде көп жылдан бери котормочу болуп иштеген котормочуларда аз болсо да эң негизги укугуңарды туура түшүндүрүп, ошого жараша туура жолду тандоо мүмкүнчүлүгү берилет. Алдында айтылган бул эң кичине эле списокто турган, мен практикамда жүргөн байкоолор болуп эсептелет. Ушул сыяктуу эгерде видеолор сиздерди кызыктырса, менин каналыма катталыңыздар. Жана ушул каналда ушул сыяктуу практикада болуп жаткан укук колдонуу маалыматтарды берип турганга аракет кылам. Сиздерди урматтап, Мээрбек Сталбекович.